Эфирде Ош гуманитардык педагогикалык институтундагы болуп жаткан акыркы кабарлар топтомун тааныштырган Мурас телестудиясы. Назарыңыздарда көрсөтүүнү Мадина Сейдали кызы тааныштырам. Кутмандуу кечиңиздер менен. ОГП'де 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата окуу жайдын жалпы аял затына арналган майрамдык кече болду. Окуу жайда диний экстремизм, терроризм жана мамлекеттик дин саясаты боюнча адистер студенттер менен жолукту. Токчулуктун көктөм жаздын кабарын далилдеген Нооруз майрамына карата окуу жайда сүмөлөк кайнатылды. Улуттук маданий иш-чаралар болду. ОГП'нин жана Ошмунун таланттуу шайыр студенттеринин ортосунда таймаш болуп өттү. Окуу жайда Александр Сергеевич Пушкиндин 220 жылдыгы белгиленди. ОГП'де 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата окуу жайда эмгектенген жалпы аял затына арналган майрамдык кече болду. Кечеде окуу жай мырзалары тарабынан айымдарга концерттик программа уюштурулду. Майрамдык иш-чара тууралуу кененирээк алдыдагы материалда. Оолдорунда дүйнө турат кармалып, көркөмүнө табиятта байланып, аял заты болгон үчүн жашоодо жер огунда турат балким айланып. Көркөмүнө дүйнө берген бүт баасын, колоктомо бакыт жаасын, кут жаасын, аярлаган мээрим менен терметкен аят кармап турат жашоо туткасын. Майрамдык салтанат институттун чоң залында окутуучулар жамааты жана студенттердин катышуусунда болуп, аны окуу жайдын жетекчиси Бекмурза Зулуев ачып, жалпы майрам ээлерин жетекчиликтин жана жалпы мырзалардын атынан кызуу куттуктады. Ал эмес Кыргызда да өтө кымбат нерсе бар. Ушул баламдын бутуна сайылган тигенек менин карегиме сайылса экен деп эненин тилеги. Мына ушул сөздөр эмне деген гана керемет. Ошон үчүн дайыма сиздердин жашоодо сулуу болуп жүрүшүңүздөргө, эч качан көзүңүздөрдөн жаш акпай, дайыма кубанычтын гана жашап жүрүшүнө мен тилектешмин. Салтанаттын жүрүшүндө ректор мыкты иш алып барып, өзгөлөргө үлгү болгон эжекелерге жана алдыңкы студент кыздарга окуу жайдын сыйлыктарын тапшырды. Ошон менен бирге жетекчиликтин атынан кечеге катышкан бардык айымдарга майрамдык гүл белекке тартууланды. Кече концерттик программа менен коштолуп, анда белгилүү ырчы, обончу, композитор жана пародист Майрамбек Осмонов жана Куудул Канат Шанаев айымдарга өзгөчө майрамдык маанай тартуулашса, ОГП'нин өнөрлүү мырзалары тарабынан жалпы аял затынын урматына ыр, бий, тамаша, кызыктуу оюндар уюштурулду. Жазылышы бир аз татаал эле, бирок ошон үчүн дагы жеңи кыска эле. Бир аз тырышы жазылбаптыр. Ошентсе дагы сиздерге ыраазычылык билдирип, өзгөчө майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Оштун ери ушундай бир жакшы эл болот экен, мен удачный үйлөндүм деген ушуда бирөө бир нерсени баштап койсо эле калганы ошентип берет экен билерчи. Иже келет да чындап эле келет. Ооба. Чындап келет да. Алмашып қойасыз. Аллах'ın разылығы үшін келіңіз. Кулпунай Мамасалиева, Эмир Мурзали уулу, Мурас телестудиясы. Токчулуктун көктөм жаздын кабарын далилдеген улустун улуу күнүн Нооруз майрамын утурлай окуу жайда сүмөлөк кайнатылды. Аны менен катар каада салт жөрөлгөлөрү менен биргеликте улуттук маданий иш-чаралар уюштурулду. Кененирээк алдыдагы материалда. Улустун
Улуттун улуу күнү аталган 21 март Нооруз майрамы институтта өзгөчө белгиленип, бардык факультеттерде, коллежде жана жатаканада майрамдын шаңын улай. Улуттук каада салттарыбызды чагылдырган көргөзмө, спорттук оюндар жана кыз-жигиттердин сармерден оюну уюштурулду. Агыргай, агынай, алсам дейм аката аскаташ алдым. Кана жигиттер аракет кылабыз. Агыргай, агынай, алсам дейм аскаташ, алыстан алдырбай. Аппак агыргай, агынай, алсам дейм акыйкат, аскаташ алдырбай. Сиздар жигиттер азаматсыздар. Бакыт келди, бат келди, бакыт келди, бакыт алып келди, бакыт келдин алып келди. Бат келинде бакыт келди, бакыт келди, бакытка тез келди, бакыт келин алып келди. Nooruzum, mekenime kelgini, nurun çaçıp bağrına, jarık nurun bergini. Alaz, alaz, alaz. Кыргыздын улуттук оюндарынын бири болгон сармерденде кыз-жигиттер өз командаларынын намысын коргоо үчүн ат салышып, кеченин жүрүшүндө катышуучулар ырдап, бийлеп, комуздун кылында кол ойнотуп, макал, жаңылмач, акыйнек айтуу менен өз өнөрлөрүн көрүүчүлөргө тартуулашты. Күн менен түн теңешкен 21 март Нооруз майрамын сүмөлөксүз элестетүү мүмкүн эмес. Бүгүн окуу жайдын жатаканасынын алдында окутуучулар жамаатынын жана студенттердин катышуусунда сүмөлөк даярдоо үстүндө турушат. Майрамдык кече окуу жайдын студенттик жатаканасынын алдында уланып, Нооруздун көркү болгон улуттук даам сүмөлөк даярдалып, студенттерге жетекчилик тарабынан майрамдык бий кече уюштурулду. Хадича Дөөлөтбек кызы, Эмир Мырзали уулу, Мурас теле студиясы. Үстүбүздөгү жылдын 14-15-16 март күндөрү окуу жайда мамлекеттик дин саясаты, экстремизм жана терроризм боюнча атайын өкүлдөр менен студенттардын жолугушуусу болду. Жолугушуу тууралуу кененирээк кийинки сюжетте баяндалат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдан кийин бизде ушул дин маселесине бир аз көңүл бөлүнбөй калган, аны баарыбыз билебиз. Көңүл бөлүнбөй калгандыктан эгемендүүлүк алгандан кийин биздин өлкөгө көптөгөн диний агымдар, диний уюмдар кирип кеткен. Себеби айтып атканым, көпчүлүк эле мамлекет эмне үчүн ушуларды көзөмөлдөбөйт, эмне үчүн контролго албайт деген суроолор көп болот. Ошон үчүн алгач биз эгемендүүлүк алгандан кийин көпчүлүгү кирип, алардын кээ бирлери мыйзам чегинде регистрациядан өтүп, бүгүнкү күнгө чейин иштеп келишүүдө. Жолугушуу Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жана ОГПнин атайын иш планына ылайык окуу жайдын бардык факультеттеринде уюштурулуп, ага Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын жана Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрү катышышты. Мында келген өкүлдөр жарандардын дин тутуу эркиндиги, диний укуктар, коомчулуктагы терс көрүнүштөр болгон диний экстремизм, терроризм жана Сирия өлкөсүндөгү абалдар боюнча катышуучуларга кеңири маалымат берип, видеороликтин жардамында аталган терс көрүнүштөрдү чагылдыруу менен бул көйгөйлөрдү токтотуу баарыбыздын колубузда экендигин белгилешти.
Ағайлар айтып кетті, салттуу ислам. Біз не үшін Қырғызстанда мұрда ушул терроризм, экстремизм көрүнүштөрү, же болбосо бир башкача бир окугандар, мына бөлөкчө окуйт экен, мына намазымда биздикиндей эмес экен деп айтты. Андай нерселердин баардыгы болгон эмес. Жолугушуунун соңунда студенттер тиешелүү багытта бир нече суроолор менен кайрылышып, адистердин жетиштүү жоопторун ала алышты. Рустам Батырбеков, Азирет Кубанычбек уулу, Мурас телестудиясы. Таланттуу шайыр жаштар таймашы. Мындай аталыштагы иш-чара Ош шаарынын мэриясынын жаштар иштери боюнча комитети тарабынан жогорку окуу жайлардагы студенттердин катышуусунда өткөрүлдү. Иш-чара 2019-жыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата жаштардын чыгармачылыгын өнүктүрүү, таланттуу студенттерди эл алдына алып чыгуу жана окуу жайлар ортосунда достукту чыңдоо максатында уюштурулду. Бүгүн Ош шаарында жайгашкан Кыргызстан кинотеатрында Ош мамлекеттик университети менен Ош гуманитардык педагогикалык институтунун ортосунда таланттуу шайыр жаштар таймашы болууда. Чынында таймаш абдан кызууланууда. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү таймашка бурабыз. Бул жарышка келген соң амандашып алалы. Кан эмесе курбулар ак чоңукту салалы да акыйретти баштайлы. Кезектеги таймаш ОГП менен Ошмонун студенттери ортосунда болуп, мында катышуучулар саламдашуу, сахналык көрүнүш көрсөтүү, акыйник жана макал айтышуу, ошондой эле улуттук ыр, бийлерди аткаруу менен өз чыгармачылыктарын тартуулашты. Жыйынтыгында Калыстар тобунун чечими менен ОГПнин студенттери мыкты аткаруучу, мыкты комузчулар, мыкты сөзмөр номинацияларына ээ болуп, диплом жана белектер менен сыйланышты. Жаштар арасында улуттук урп-адат, каада салтыбызды, маданиятыбызды жайылтуу, ошондой эле патриоттуулукка үндөө. Бул иш-чарага Ош гуманитардык институт абдан өзүнүн жакшы даярдыгын көрсөтүп, абдан сонун даярданып келгендигин, ошол эле учурда көпчүлүк номинацияларды ОГПге бердик. Анткени мыкты аткаруучу, мыкты комузчу, ошондой эле мыкты сөзмөр деген номинациялар, ошондой эле 5000 сом акчалай сыйлык менен активдүү катышкандыгы үчүн ОГПге бердик. Анткени ОГПнин даярдыгы жогорку деңгээлде болду. Дүйнөлүк адабияттын классик акыны Александр Сергеевич Пушкиндин 220 жылдыгына карата декада болуп өттү. Аталган саамалык студенттерди жазуучунун чыгармалары менен жакындан тааныш болууга жана адабият ааламына тартуу максатында колледждин Дүйнөлүк тилдер кафедрасы тарабынан уюштурулду. Декада 5 марттан 10 мартка чейин уланып, анда ачык тарбиялык сааттар, студенттердин элдер достугу аттуу фестивали жазуучунун өмүр чыгармачылыгын даңазалаган адабий кече жана Дубал гезиттердин көргөзмөсү көрсөтүлдү. Иш-чаранын жыйынтыктоочу кечеси окуу жайдын жетекчилигинин Россия Федерациясынын Оштогу консулунун катышуусунда болуп, мында уюштуруу тобу тарабынан даярдалган Александр Сергеевич Пушкиндин чыгармалары чагылдырылган кыска метраждуу фильм коюлуп, чыгармаларынан үзүндүлөр сахнада тартууланды. Он классик мировой литературы. Александр Сергеевич Пушкин дүйнөлүк адабият классиги. Анын жазган чыгармалары ар бир окурмандын жүрөгүнөн орун алат. Бул иш-чарага катышуу менен көптөгөн жагымдуу эмоцияларга күбө болдум. Андыктан жалпы уюштуруу тобуна, окуу жай жамаатына жана студенттерге ыраазычылыгымды билдирем. Заряжаешься новыми эмоциями, знакомишься с новыми людьми и получаешь огромное удовольствие. Окуу жайдагы акыркы кабарлар топтому мына ушулардан турду. Ушул жана башка жаңылыктар ОГП Чекит KG сайтына жайгаштырылды. Сайтка кирип, маалымат алып кабардар болуп турсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Салам достор, сиздер менен Мурас телестудиясы.
Бүгін біз студенттерді жашыруун камера аркылуу тамашага салабыз. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Кыздар кандайсыңар? Кыздар? Ушул жерде койсоңар? Коллежде. Коллежде. Кыздар, короче, жардамга керек болот. Үйгө кеч керек болот, кичине проездден жардам берип тургулачы. Проездден жардам берип тургулачы. Кайра кетесиң? Так, нарынга. Бул жерде неме болуңчу окуйм, мобилдүүлүк боюнчачы. Мобилдештирүү боюнча? Ооба. 20 сомдон чыгарып тургатсыз. Бул нарынга 20 сом жетпейт да. Ар бирөө чыгарып турсак. Канча? Нарынга жетишин канча? Кайсыл ушул эле койсоңарбы? Жок. Коллежде. Кыздар, короче, жардамга керек болот да. Үйгө кеч керек болот, кичине проездден жардам кылып турбайсыңарбы? Так, нарынга канча болот ошондо азыр? Мен бул жактан мобилдүүлүк боюнча окуп аткам да. Срочно эле кечке, ооба. Могул жакта акча жыйып жүргөм азыр, эки балдардан. Кичине бул көңүлүңөрдөн чыгарган эмеңерде. Барбы? Айтайбы, Жок. алдында 10 сом деле бар. Силер барсаңар, оштун акча жетмей барсаңар керек, берип тура келечи. Ошончо болсо дагы. Боло берет. Мен просто чогулуп жүрөм да. Азыр монча акча чыкты немелерден, студенттерден. Сич. Эле акча жок. Сонча. Чын азыр покормаларда. Болачымы? Чындабы? Болгондо берет элем, чында эле. Могул жерде чектады. Тамаша кыздар. 10 сом бердиңби? Плюс 3 сом. Бул бонус. Кыздар, саламатсыздарбы? Силердин мынандай сетевой компаниялар боюнча маалыматыңар барбы? Маалыматыңар жок. Эгер убактыңар болсо, бир аз убактыңарды алсам. Мен бир аз мындай маалымат берем, силерге керектүү эле маалымат. Башка место жокпу мындайраак жыласак? Мен бакпай калат экенмин. Мындай турсаңар болсо, турсаңар мен көрсөтүп берейин. Мисалы, бизде мындай баягы анча-мынча кайсыл мындай сетевой компаниялар билесиңер силер? Тяншин деген дарыларды сатып аркаңдан 3 адам, манан 4 адам дейт го. Бизде андай эмес. Бизде мисалы үчүн мына телефонду аласыңар. Телефонду. Бул телефон өзгөчөлүктөрү кандай деп суроо бербейсиңерби? Өзгөчөлүктөр мисалы үчүн мында единица кетпейт. Единица кетпейт. Анан баягында кечинде зарядка сайып алып баягыдай сүйлөшүп отурбайсыңар. Бул зарядта түгөбөйт мисалы үчүн. Мына жерде жазылып турат мисалы. Карасаң. Канча деп жазылып турат? 125. 125 ошол. Вообще түшпөйт ушу 125 зарядчы. Ошол бойдон тура берет. Эгер силер кызыккандар болсо бизге кайрыл. Анан бул дагы бир жери. Бизде мынандай бир аппарат бар, мына. Жөнөкөйлүү мисалы үчүн, жөнөкөйлүү аппарат Кытайдан келген. Кытайдын Жинжу шаарынан келген. Мен коюп турайын. Бул мисалы үчүн адамдагы баягы кайсыл жери ооруп атат, даана так билип берет да. Эгер мүмкүнчүлүк болсо баягыда үйдөгүлөр менен байланышкыла дагы алып койсоңор болот. Сен келсең мисалы үчүн маяка. Жок, коркунучу жок, бул алыс эле. Бисмиллахиррахманиррахим. Басылып кетет. Так. Озуң ачкын? Озуң ач. Көзүң жум. Көзүң жум. Жок, бир көзүң жум. Бир көзүң жум. Жок, бир көзүң жум. Өте мен тишиң жууп алсаң сен, а? Жок, тишиң жууп алсаң. Тиштериң мисалы үчүн Мен тишим өзүсүндай ооруп калды. аркадагы тиштеги, аркадагы азууларың ооруйт экен, туура? Ооба. Сен бул жактан угулуп турат. Сен келсең, наркы жакка карап. Артын карап тур. Артын карап тур. Артын карап тур. Мен карасаң эми. Сен Насың кызыл цвет экен, а? Нет, же черный. Жок. Кызыл цвет вот это. Тогда вы сумасшедшие.
Қытайдың Чунжу деген шаарынан алынған. Қытайдың Чунжу деген шаарынан алынған. Азыр мен сіздерге бір тексеріп беремін азыр. Маны тартып қойыңыз. Тұрыңыз. Тұрың. Жардан қоя беріңіз. Тұрың. Бұл жақтар тұр. Ұзындығын көрдіңіз бе? Сіз мысалы үшін квартирада 2 комната квартирада жасаңызшы, бір комнатада тұрып алып, бір комнатада тексеріп қойсаңыз. Бұл микрофон. Bunu koyunuz. Közünüzü yumsanız mı? Ya. Seriyoz mu? Közünüzü yumuz. Yumuk gözünüz. Çok. Ad düşü yumuz gözünüzü. Alda otası da gözünüz. Bozunuzu açınızca. Ay yok. Yok. Aytı otat. Alo. Tijum ata aşağıda da. Siz 4. kurs emeskinsiniz. Bravo. Ha? Жоқ, 4-ші емес екенде сыртынан да білмеймін. 4-ші курс екенсек. О, 4-ші курс емес екен деп ойлайды. Мен де айтам. Айтыңыз сіз. Мен айтсаңыз? Мен айтам. Сіз оқуды біткенсіз? Жоқ. Мен 2-ші курста оқимын. Қанша? 2-ші курста оқимын. Шын? Сіз тұрсаңыз, сіз тексеріп беремін. Қандай? Бұның пайдасы бар. Бұл отау? Жоқ, пайдасы. Шындап. Ұғыш керек. Сен қайсы құлағыңа салдың жана? Мына құлағыңа. Жоқ, зато ұғыз отады да бұл. Ұғылды? Көрдіңіз? Çoğunuz. Шындағы тексеріп. Мына сен салып көр. Сен салып көр. Сен сөйле. Bir ыр айтқын да, текст дейді. Сен ошаны ұғалбай. Алықұл нұрларынан білесің бе? Жоқ, алықұл... Ай, жауып айтып құлақ. Жауылады. Болады, көптің арқаға түшіп кетпесін. Алықұл нұрларынан соқ. Алықұлдың жиндірлары бар, ошадан соқсам. Мұна неме деген соқ. Мен өзімді үй сүртін атын шасам. Деген өр бар ба? Күрс көрсеткен деген жол шын. Мен ұғылы жатам. Ал сіздер мысал үшін мен етіп болып айтасыңдар да, қыздар. Оны қой өрле. Сал. Саламатсыздар ба, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен ОКП Мурас телестудиясы жаңы тилим учунда рубрикасы. Азыр биз сиздер менен кошо барып студенттерге жөнөкөй эле суроолорду берип сынап келмекчибиз. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Неге мугалимдер кызыл менен жазат? Бир жылда канча күн бар? 365. Ленин мурун жашаганбы, Сталинби? Ленин да. Менделеевдин таблицасын ким түзгөн? Менделеев түзгөн да. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деп ким айтты? Разаков. Жерде канча материк бар? Жерде 9 материк бар. Алык Осмонов кайсы чыгармалар, кайсы повести жазган? Повесть билсем. Жерге эң жакын жылдыз кайсы? Чолпон. Электронный поезд өйдөдөн ылдый карап кетаттыр. Ошондо түтүнү кайсыл жакка карап чыгат? Өйдө жакка чыгат. Жогору жакка. Менделеевдин таблицасын ким түзгөн? Менделеев түзгөн. Эң чоң океан? Тынч океан. Жерде канча материк бар? 7-6. Алык Осмонов жазган повесттерди билесиңби? Повесть жазган. Эшин антере. Повесть жазган эмес. Бир жылда канча күн бар? 365. Ленин мурун жашаганбы, Сталинби? Ленин. Менделеевдин таблицасын ким түзгөн? Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деп ким айткан? Исхак Разаков. Эң чоң океан? Тынч океан. Жерде канча материк бар? 6. Алык Осмоновдун повесттерин билесиңби? Эсимде жок азыр. СССРдин чечмелерин билесиңби? Советтик социалисттик республикалар союзу. 202 көз канча адамда бар? 202 көз. Okay.